Адам эмне үчүн башканын сөзүн укпайт? Кээ бир адамдарга насаат айтсаң же бир кеңеш айтсаң укпайт да. Ошондуктан ийгиликке жетпейт. Кылган иши ката болот, сурабайт жүрө берет. Ката болгондон кийин эми ушуну бир сурап койбодуңузбу? Мен кыла берейин, туура чыгат деп ойлобомун деп коет. Адам эмне үчүн башкалардан кеңеш сурабайт? Же болбосо кеңеш айтса кабыл албайт. Сураса сурабагандыгынын себеби адам кээде мас болуп калат. Аракка мас болгондой акчага мас болуп калат. Ал убакта кеңеш сурабайт ал. Акчасы бар сүйлөй берет. Кээ бир убакта адам күчкө мас болуп калат. Кичине залга барып күчтүү болуп калса эч кимден эч нерсе сурабай калат да. Эмне үчүн? Сураган болбойт, ал күчтүү ал. Же кичине бир кызматка туруп калса, болду ошону кыла да, асманга чыгып алгандай адамдарды жерден кумурска издегендей издеп калат. Мен айткан эле болот депчи. Экинчиси, эмне үчүн насаат айтсаң, кеңеш айтсаң кабыл албайт? Кабыл албагандыгынын себеби өзүнүн ичинде кара мүртөз болот. Адамдарга жаман ой ойлогон адам болот да. Ар дайым адамдарга жаман ой айтып, жамандык айта берип, бирөө буга кеңеш айтса айтат экен деп алдап атат.